Биринчиден сиз ошол нерсени изилдеп көрүңүз. Бала эмнени көрөт, эмнени ойнойт, эмне үчүн ал нерсени ойнойт. Мисалы үчүн оюн болсо дагы, мисалы үчүн Brawl Stars десе дагы эмне кандай ролду ойнойт, мисалы үчүн кандай эмесинде деп ошону изилдеп көрүңүз. Эмне оюн экен деп негизи эле. Экинчиден бул деген сиз өзүңүз канча убакыт телефон колдоносуз. Үй бүлөдө кандай колдонот телефон, гаджеттерге мамиле кандай. Анан ошол жерлерде балага чектөө койгондо бала менен сүйлөшүп коюш керек. Мисалы үчүн балам сага кандай ыңгайлуу, бир күндө мисалы үчүн 2 саат дейт мисалы үчүн бала. Мен айтам, макул 2 саат кичине көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, кел анда 1,5 саат дейбиз. Бирок ошол нерсени баарыбыз кылабыз. 1,5 саат колдонгондо көбүнчө учурда балдардыкы башка убактысы бош болуп калат. Ошол башка убактысына, бош убактысына башка нерсени биз беришибиз керек, компенсация кылып. Бир кружокко жазып коебуз балким, же балким үй бүлөлүк бир саат кылабыз, мындай бир кызыктуу өтүш керек балага. Анан такыр чектөөнүн болбойт. Чектөө койгондун болбойт. Балага зыян тийгизеби же пайдап келеби билбейм. Балким ал деген мультик тарткан болуп, ушундук бир дизайнер болуп кетет 3D. Ошондуктан жөн гана баланы туура колдонгонго үйрөтүш керек дагы, биринчиден өзүбүз туура колдонгонду үйрөнүшүбүз керек. Анан кийин балага туура маалымат бериш керек. Ошондой эле бул деген эң башкысы бул коопсуздук, родительский контроль деген программа бар. Ошону мындай кошкон керек деп ойлойм мен оюмча.